ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз Түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн даяр болбой төрөткө карата даярдыктар тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга психолог Гүлнур Жапарованы жана гинеколог Жылдызкан Жураеваны чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу Түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, биз сөз кылып жаткан темада сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Рахмат. Алгач ушул төрөткө даярдыкты сүйлөшөрдөн мурда ошо даяр болбой төрөбү деген жаңы чыккан китебиңиз жөнүндө сурайын деп атам. Бул китеп негизи кыргыз тилинде мындай китептер дээрлик жок эле, медициналык жактан болобу, психологиялык жактан кандай муктаждыктан улам, эмне болуп жарык көрдү? Негизинде китептер ар бир эле автордун китептери өзүнүн жашоосундагы кыйынчылыктар, муктаждыктар, анан айланадагы элдин муктаждыгынан улам келип чыгат да. Бизде дагы бул китеп 2 жыл мурда Гүлсара Мадаминова экөөбүз баарлашып отуруп, ушундай китеп бизде жок деп, андан сырткары мен 3 баланын энеси катары ошол жашоомдогу кош бойлуу кездеги кыйынчылыктарда издендим. Окуп, изденип, анан бир жаңы илимий изилдөөлөрдү тапканда ушул тууралуу кыргыз тилинде жок деп, андан сырткары кыргыз тилинде мисалы үчүн дүйнөнүн 90% англис тилде маалымат алса, 3% орус тилинде, кыргыз тилинде маалыматтар жокко эсе экен да. Ошол нерсе сени мындай зээниңди кейитет, ошол нерсе мындай ачууңду келтирет да. Ушундай аракеттердин артынан жок, кыргыз тилинде чыгыш керек деп өзүм изденип, аларды колдонуп, 3-наристимде булардын баарын колдонуп, анан китеп болуп басылып чыкты. Ушул эле жерден дароо эле айта кетсеңиз, китепте эмнелер жазылган, кимдер үчүн, эмнени ала алышат? Эң биринчи китеп болочок ата-эне болууга даярданган түгөйлөр үчүн, кыздарыбыз үчүн. Андан кийин турмушка чыккандан кийин кош бойлуулукка даярданган процессте жүргөн айымдар үчүн. Ошондой эле кош бойлуу, азыркы учурда кош бойлуу, бирок ошол кош бойлуу мезгилинде ар түрдүү эмоционалдык, моралдык, психологиялык абалдарды башынан өткөрүп жаткан айымдар үчүн, энелер үчүн, ошондой эле төрөткө даярданып жаткандар үчүн, жана төрөгөндөн кийинки 4-триместрди кантип өткөрөм деп, ага өзгөчө даярдык көрөйүн деген жалпы айымдар үчүн, кыскача айтканда, ар бир болочок апа үчүн. Ошол сиз гинеколог катары негизи мындай көйгөйлөр менен кыз келиндер канчалык биздин практикада кездешчү эле, анан кантип чеччү бул маселелерин алар? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Чындыгында бизде элет жеринде көбүнчө анан ушул маселеге мен дагы ушу көп ойлончумун, жакшы көңүл бурулбайт деп. Себеби дегенде баягы кыз чоңоюп мектепти бүткөн кезде эле көп ата-энелер мен кызым уже турмушка даяр дегендей ойдо болуп калышат да. Мисалы кызы 17-де, 18-де болсо, бул турмушка даяр, бул турмушка чыкса деле ошол төрө алат, баары жакшы болот деген ойдо жашашат да көп элдерчи. Бирок көбүнчө ошол турмушка, то есть төрөгөнгө даярдык деген нерсе бизде көп таркаган эмес. Төрөткө даярдануу дегенди чындыгында жакшы түшүнө алышпайт. Мисалы үчүн, эгерде ушул кызды даярдайлы, анализдерин тапшыралы, көрөлү, эмне кандай көйгөй бар экен десең, мисалы үчүн кээ бир ата-энелер аны терс кабыл алышы да мүмкүн. Эмне үчүн мен кызым жапжакшынакай эле, элдин кызындай эле, эч кандай больницада болгон эмес, мисалы үчүн же болбосо ооруган эмес деп коюшу мүмкүн да.
А бирок ошол турмушта көрүп атабыз, келген ошол ооругандардан көрүп атабыз. Мисалы үчүн төрө албай жүргөндөр аябай көп, турмушка чыккандан кийин дагы же болбосо турмушка чыккандан кийин кандайдыр бир боюнда болгондо көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн, же болбосо төрөп атканда пайда болушу мүмкүн, же болбосо ошо төрөгөндөн кийин баягы балдардан дагы ошо баягы дени сак бала пайда болушу дагы кичине проблема болушу мүмкүн. Демек бизде мындай алдын алуу даярдыктан көрө качан ошо көйгөй болгондо, боюнан түшүп калганда же тескерисинче боюнда болбой жаткан, узакка созулса, ошол учурда кайрылып башташат деп, мындай көйгөй башталганда. Анан ошо негизи ошо даярдык психологиялык жактан кандай болуш керек, качан даярданыш керек эле алар? Анан даярдык дегенде мындай кайсыл абалдарды айтып жатасыз, ошолор боюнча? Психолог катары даярдык дегенде эң биринчи үй бүлө курууга даярдыгы кандай, ата энесинин кандай мамилелерине көрүп чоңойду. Кээ бир жаш кыздар, ошол турмушка даярданып жаткан кыздар үй бүлөнү көйгөй, маселе, уруш талаш, кемсинтүү, басынтуу, уруп согуу катары дагы таанышса мүмкүн да. Үй бүлө бул уруп согуу же кемсинтүү же басынтуу эмес, же кол көтөрүү, же сенин кемчиликтериңди айтып бир адам катарынан чыгаруу эмес. Үй бүлө бул колдоо, сыйлоо, урматтоо, анан ошол жерден колдоо, урматтоо болгон жерден анан урпактын улануусу да. Ушундай көз караштар. Демек, бул жерде үй бүлөгө карата көз караштарыңды өзгөртүп алуу, андан кийин эмоционалдык абалыңды өзгөртүп алуу, себеби эмоцияларыңды башкара албастыктын кесепетинен дагы ажырашуулар сөзсүз болуп калат. Эмоционалдык абалыңды калыпка салып алгандан кийин анан ал жерде урпакка даярдануу процесси. Урпакка даярдануу процессинде сөзсүз сенин абалың, бул деген ойлоруңдун, сөздөрүңдүн абалы, анан ден соолуктун абалы. Экөө бириккенде анан адам урпакты жаратууга даяр болот дагы. Ал жерден анан урпактын жаралышы үчүн кийинге этап кетет да. Ушуларды эске алып туруп, ар бир жаш үй бүлө даярдыкты көрсө, менимче баягы балдар, бул жакта гинеколог айтып кеткендей, балдар дагы дени сак, анан эң негизгиси тынч турат да. Бакубат. Ушул жерде мисалы сиз айтып жаткан даярдыктар бир гана ошол эне болчу айымда эмес, ошол үй бүлөсүндө бири-бирине болгон мамилелери, аялга карата мамилеси, аялдын башкаларга болгон мамилесинен да көз каранды да. Кантип ошо даярдаш керек айым өзүн? Турмушка чыга турган кыздарбы өзүнө? Эң биринчи ал жерде жоопкерчилик ата энеге жүктөлөт, себеби ата эне катары кандай эне болуу керек экендигини өзүнүн жүрүш туруш аракети, кыймылы, сөзү, жашоодогу максаты, баалуулуктары менен кызына таанытып жатат. Бул жерде биринчи эне таанытат, андан кийин макул. Энелерде, балким энелерде бул абал жок болуп калуусу дагы мүмкүн да, бирок азыркы учурда турмушка даярданып жаткан кыздар кантип даярдануусу керек? Сөзсүз мен айтат элем, устат күтүш керек. Себеби устаттар бизге туура багытты, туура жолду көрсөтүп берет. Андан кийин өзүнүн жашоодогу баалуулуктарын аныктап алуубуз керек. Ал эмнеге кызыгат, кандай баалуулугу бар, кандай максаты бар, ал кайсыл иштен энергия алат, кубатка толот. Анткени ал эртең бир үй бүлөнүн кутуну кармоочу, бир үй бүлөнүн энергиясын кармоочу кыз биринчи өзүнүн эмнеге кызыгаарыны, эмнени жасаса, эмнени окуса, эмне кылса энергияга толо тургандыгын аныктап алса, анан булардын билим баалуулуктары, ошол энергия жолдорун аныктап алган кыз кийинки жолун дагы андан ары улап кете алат да. Негизи ушул эмоционалдык жактан мамилелер, өзүнүн абалын айтып жатпайбы? Бул ошо кош бойлуу учурда болобу, кош бойлуулукка даярданып атканда кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Түздөн түз таасирин тийгизет. Түздөн түз. Себеби дегенде кыз мен кош бойлуу болом деп даярданышка кандай десем, мага бир какой-то эме болуш керек да, өлгө. Мисалы 9-10 класста окуган кыздарды алалы, мектепте жүргөн ошол кездеги. Ага бир жерден информация болбосо, маалымат болбосо, мисалы үчүн мугалимдер эгер айтпаса, же болбосо өзү изденбесе, ал маалыматты каяктан алат?
То есть ал кыздарга түрткү бериш керек. Мисалы үчүн энеси болобу, же болбосо мугалимдери болобу, же болбосо социалдык медиа тармактары болобу. Мына силердин каналыңар аябай жакшы канал экен. Мисалы үчүн силер ошол кыздарга алдын ала кыздар могул боюнча маалыматты окугула, көбүрөөк өзүңөр үчүн үйрөнгүлө, өзүңөрдүн денеңерди үйрөнгүлө. То есть өзүңөрдүн физиологиялык жагыңарды көбүрөөк карагыла. Силер деген будущее энесиңер. Будущем. Ошон үчүн азыртадан баштап ошо маалымат топтогула деген информацияны көбүрөөк таркатыш керек деп ойлойм. Бул мен ойлойм ушул мамлекеттик деңгээлде да болуш керек депчи. Себеби телевизордон айтылып атса, интернеттен айтылып атса, мугалимдер айтып атса, мен ойлойм ошо кыздар ошого көбүрөөк маани берип, ошо өздөрү изденип баштайт го деп. Бул китеп ошол кыздарга эне болчу болочок же ошо учурдагы энелерге арналганбы же анын жакындарына, кимге бул жол көрсөтөт? Сонун суроо бердиңиз. Негизи буга чейин Кызмакат деген китепти жазганбыз. Биз ал тууралуу дагы эфир берип кеткен элек. Ошол Кызмакат китеби жалпы кыздар өзүнү таанууга, өзүнүн баалуулуктарыны, максаттарыны аныктап алып, билимге толтурууга, билимге чакырган китеп болгон да. Андан кийинки этап даяр болбой төрөбө китеби. Муну китептин акыркы 4-бөлүмү ошо бир наристенин келүүсү үчүн бир үй бүлөнүн ичинде жашаган ар бир үй бүлө мүчөсүнүн таасири тууралуу 4-бөлүмдө кенен жазып кеткен. Бир гана эне жоопкер эмес, ал жерде ата жоопкер, себеби таза белоктон таза урпак жаралат деп ушул нерсени баса белгилеп айтканбыз. Андан сырткары ошол көзүнө ачып, инсан таанып баштагандан баштап наристе айланасында кимди авторитет кармап, авторитет тутуп көрүп жатат. Ал жерде биринчи чоң эне, чоң ата болот, ошол үй бүлөнүн ичинде жашаган ага эжеси болот, жеңелери болот. Демек, бул китеп бир эле эне үчүн эмес, бир наристенин келүүсү үчүн. Ушул жерде бир нерсени мисал келтирейин. Баягы бир көчөттүн уругуну сепкенде деле ошол уруктун өсүп чыгуусу үчүн ошол көчөт чырпыктан чынарга айлануусу үчүн топурак ага таасир берет, суу таасир берет, аба, күн, караган адамдын таасири күчтүү болот да. Ошондой эле бир наристенин төрөлүүсү үчүн апа гана эмес, ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бири, чоң эне, чоң ата дагы. Ошон үчүн мен азыр ушул сөздү көп айткым келип атат. Чоң эне, чоң ата болгонго дагы билим алуусу керек. Апа болгонго билим алгандай, ата эне болгонго билим алгандай, же бир кесиптин ээси болгонго билим алгандай, кайнене, кайната болгонго дагы билим алуу керекпиз да. Мен азыр ушул этаптамын, анткени менин наристелерим бар, болочокто кайнене, кайната болом деп ушуга дагы умтулуп үйрөнүп барышкан кезим да. Эң негизгиси ошол бала өстүрүүдө, аны жаратуудан баштап өстүрүүгө чейинки процесстерде ошо жалгыз эле апасы же атасы эмес, аны курчап турган баардыгынын таасири, чөйрөсү жөнүндө жакшы айтып кеттиңиз. Акыркы бөлүм өзү үй бүлөнүн таасири боюнча кенен жазылган. Бир тууганынын бала көзүн мындай таризде бергенбиз да. Сен балаңа ата тандап жатасың, же болбосо балаңа апа тандап жатасың, эртең наристең жарык өмүргө келгенде кимди авторитет тутуп чоңойот. Ошол үй бүлөдө сен тандап жаткан үй бүлөнү дагы карап жатасыңбы деген, бул жерде үй бүлө куруу үчүн дагы жоопкерчиликтүү мамиле жаса деген чакырык кылышты. Ал эмес, бул жерде кичине кошумчалап кетсе болот. Азыр мына көз ачып көргөндө деп атат Гүлнур. Азаматсың Гүлнур, бирок ал бала уже түйүлдүк болуп башталгандан баштап сезе баштайт. Ал көз ачып эмес, уже ошол 1-2 жумалык даже ошол түйүлдүк, ошол эненин сүйлөп атканы, атанын сүйлөп атканы, эненин эмоциясы, эненин сезүүсү, ошондой эле жанында жүргөн ошо чоң ата, чоң эне, ошолордун баардын мамилесин бир гана эне эмес, эненин ичиндеги ошо түйүлдүк да сезет. Ал эмес, төрөлгөнгө чейин уже сезет. Ал төрөлгөндө уже үндөрдү тааныйт, ким кандай сүйлөп аткандарын дажечи. Вот ошону дагы билиш керек да. Кошумчалап ошо айтып кетсе. Ушул жерден ошо негизи кош бойлуу, негизи биз ошо бала жаратуудагы процесстерге токтоп атпайбызбы? Анан кош бойлуу учурда эненин абалы кандай болот психологиялык жактан, анан ал боюнча жакындары эмне билиш керек, ошо эне өзү эмнени билиш керек? Кош бойлуу азыр бул жакта Жылдыз эжеге дагы мен кошулуп
кошулуп анан дагы кошумчалап кетким келди. Чындыгында эле баягы кош бойлуу болгондо кеч калып калабыз ага чейин деген сөзгө 100% кошуламын. Эне кош бойлуу болгондо эмнеге этибар буруусу керек? Сөзсүз бул жакта сөзсүз сен эмнени жесең ошолсуң дегендей тамак ашына, андан кийин ой, пикир, сөздөрүнө, ар бир аракетине, мамилелерине, себеби эненин тамак жөө системасы менен баланын системасы бир, ойлоо системасы менен бир эненин жүрөгүнүн астында баарын сезип туюп жатат. Аны бүт бала сезет. Жанагы кийин травмалар пайда болбойт экен да баланын жашоосундачы, ошо эненин курсагында жүргөндө калыптанып калат экен. Ошон үчүн ар бир эне, мен өзүм да ошол нерсени практикаладым. Жанагы ушак сүйлөгөн жерге барып калганда, 3-наристемде, же болбосо кандайдыр бир конфликттер болгон кырдаалдарга түшүп калганда, мен бул нерсеге аралаша албайм, анткени мен кош бойлуумун деп чыгып кетчүмүн да. Же болбосо мен сүйлөй албайм, мен кош бойлуумун. Же кандайдыр бир абалдар болгондо, мен билбейм бул нерсени, мен азыр бул нерсеге жооп бере албайм, же бул нерсеге аралашпайм, анткени мен кош бойлуумун. Ошентип жатып өзүмдү сактаганга аракет кылчумун да. Ошол жерде эме кош бойлуу айымдарга дагы же кош бойлуулукка даярданып жаткан айымдарга дагы анткени информация жадында, денеде калат да, ал балага өтөт. Ушул инсайтты колдонуп алгыла дейт элем да. Мен энемин, мен ушакка аралаша албайм. Мен энемин, мен конфликтке барбайм, мен энемин, өзүмдү бул нерседен сактайм. Анткени болочокто наристе көтөрөм деп ушул нерсени жашоосунда колдонуп алса болот. Китепте да бергенбиз буну. Демек ошо кош бойлуу учурдагы эми абал өзүн кандай сезет, жакындары эмне билиш керек ушул өзгөрүүлөр боюнча? Бул чын эле татаал процесс экенин билебиз да? Татаал процесс, себеби адамдын денесинде адам жаралып өсүп жаткан процесс болот. Алсырап чарчоо мезгилинде колдоо көбүрөөк. Бирок бизде элибиз колдобойт дегенден мен аябай алысмын. Бизде кыргыз эли кош бойлуу айымга өзгөчө сый урмат көрсөтөт. Автобуска чыксаң дагы дароо орун бере калат. Айланаңдагы адамдар дагы бул кош бойлуу деп аярлоо менен мамиле жасап калат. Биздин элибизде бул аярлоо, мамиле жасоо, этияттоо бул нерсе бар деп ойлойм да. Бул кош бойлуумун, этият кылалы, бул кош бойлуу, катуу сүйлөбөйлү, же эс алып ал депчи. Ошо айымдар ушул жерден өзүн кандай өзгөрүүлөр болот психологиялык жактан? Анан эмне билиш керек? Бул жерде мындай өзүн кандай сезиш керек, өзгөрүүлөр кандай болот экенин билип алса, биз жогоруда айткандай маалымат билсе, демек муну жеңилирээк өткөзөт да. Ушул жерге айтып койсоңуз, мындай алар эмне билиш керек? Мен жылжыга берейин, себеби бул жерде гормоналдык өзгөрүүлөр болот да. Эмоциялар аябай өйдөлдөй болот го. Ошол мезгилде эмоцияларды бир кармай албаган абалдарың болот да. Ушуну медициналык жактан дагы тереңирээк айтып берсеңиз. Кош бойлуулук учурунда ошо кандай өзгөрүүлөр болот? Эми азыр айтып атпайсыңарбы, кош бойлуу болгонго чейин даярданса, ошондой көптөгөн ошондой бир жагдайлардан, мындай терс жагдайлардан чыгып кетсе болот да, эгер алдынан билсе. Бирок азыр айтып кеткендей эле бизде көбүнчө ошо кош бойлуу болгондон кийин изденип, ошо кандай деп эметип калышы мүмкүн. Жок дегенде ошо кош бойлуу болгондон кийин да изденсе мейли шүгүр, изденбесечи. Ошол ооба, кош бойлуу болгондон кийин гормондор аябай организмде ар кандай болуп өзгөрөт. Себеби дегенде даже ошол өзү аял киши өзү билбейт да, организминде кандай өзгөрүү болуп атканын сезе албайт да алчы. Бирок ал эмоцияда чыгат. Себеби өзүн кармай албайт кээ бир учурларда, же болбосо уйкусу келет постоянно. Особенно жаш келиндерге өтө билинет. Жаш бир башка үйгө барган келин болуп атса өзү, анан кайны кайнтасынын дагы мисалы үчүн кызматы турса, күйөөсүнүн дагы өзүнүн бир ушундай бир баягы требованиялары болуп атса, келинге аябай кыйын болот да. Ошол бекиткенге кыйын болот, көрсөтпөгөнгө, особенно жаңы боюнда болгондо токсикоз деген нерсе бар, билесиздер да. Мисалы үчүн 12 айлга чейин бир немелер жакпай калышы мүмкүн, жыт жакпай калышы мүмкүн, тамак жакпай калышы мүмкүн. Анын бардыгы ошол эненин бала менен болуп аткан ортодогу бири-бириге дал келишүүсү. Ошол кезде жүрөт да. Мисалы үчүн ошо балага эне привыкание болгону. Себеби бул бала, бул өзүнчө как отдельный индивид, не то что отдельный, как бир эме жаралып атат да организмдечи. То есть ал каныда бөлөк болушу мүмкүн энеден, понимаете? То есть энеде ошо балага болгон калыптануу, туура келүү, туура айтканда да. Ошон үчүн токсикоз болуп,
түшүнө албай ошол моменттерде туура түшүнүш керек да. Өтүп кете турган процесс экендигин түшүнүшүбүз керек да. Бул деген вакытынча деп баары чыдап койсо, ошо үй бүлө баардыгы туура түшүнүп койсо, өтүп кетет турган моменттер да. Ооба. Ошол биз азыр тегеректеги адамдардын таасири жөнүндө айтып атпайбызбы, жакындарынынчы. Сизден сурайын дегеним ошо айым өзүнө өзү кантип жардам бере алат? Бул мындай психологиялык жактан өзүн кантип тынчтандыра алат, балким ушул процессти кош бойлуулук учурундагы. Эң негизгиси кош бойлуулук бул диагноз эмес экендигин түшүнүш керек. Анан мен кош бойлуумун деп корона кийип ала турган процесс эмес экендигин түшүнүш керек. Бул жерде бул өтө турган процесс, бул сени эне болууга калыптандырып жаткан процесс. Бул кээ бир нерселерди токтотуп, мисалы үчүн агрессивдүүлүк болушу мүмкүн, же эмоцияга алдыруу абалдары болушу мүмкүн. Ошол нерселер булар убактылуу экендигини түшүнүп, ал жерде өзүңө өзүң кантип жардам бере аласың. Биринчиден, жана мен айткандай, кош бойлуу болгонго чейин өзүңдүн кызыккан нерсеңди аныктап алышың керек да. Сен эмне кылсаң эс аласың. Балким сыртка чыгып бассаң, же китеп окусаң, же жакын бир адамың менен, максатташ адамың менен баарлашсаң, ошондой эле биринчиси өзүңдүн жактырган нерсеңди аныктап алышың керек. Экинчиси өзүңө окшош адамдар менен баарлашышың керек. Кош бойлуу адам, дагы бир кош бойлуу адам бар. Ошол менен баарлашканда дагы мындай эмоцияларыңды бөлүшө аласың. Айрыкча аял кишине сезимдерди, эмоцияларды бөлүшүү абдан маанилүү болуп эсептелинет. Ошол нерседен да кубаттанат да. Ал эми үчүнчүсү сенин акылыңды, жүрөгүңдү күчтөндүрө турган билимди алышың керек. Баары бир ал жерде алсыз болушу мүмкүн, бирок ошол жерде сенин алсыздыгыңды мындай жок, бул өтүп кете турган процесс, кел экөөбүз азыр өзүбүз колго алалы, кел эмне жегиң келсе кел жейли дегендей, же жүр басып келели, же кичине салкын абада отуралы дегендей, ушундай өзүң менен келишимге келүүң үчүн билим керек да буга дагы. Ошон үчүн кайра эле маалымат керек. Бул жака маалыматты берсең, анан жүрөгүң менен акылыңды күчтөндүрө аласың, өзүңдү тургуза аласың. Ошол процесстен өтүп кеткенге өзүң көмөк бере аласың. Бирок ошо билимди, ошо маалыматты эки ошол күйөөсү менен аялы бирдей алса жакшы да. Туура. То есть себеби дегенде эң жакын адамы поддержка кылыш керек да. Мисалы үчүн күйөө поддержка кылып, мен сени түшүнүп атам, бул деген убактынча деп мына Гүлнур айткандай, ошо кел экөөбүз сүйлөшүп алалы, эмне жегиң келип атат, кандай уктагың келип атса укта деп көңүлүнө карап койсо, бул моменттер баардыгы сглаженно жеңил өтүп кетет. Ооба, ушул медициналык жактан кантип жардам бере алары жөнүндө сурагым келип атат. Анткени биз жогоруда айткан белгилер, жана токсикоз, дагы башка ушулардын баары негизи качып кете албай турган, бул сөзсүз болуш керек болгон нерселер. Бирок ушул учурда кантип өзүнө өзү жардам бере алат? Биринчи маалымат алыш керек, туура билим алыш керек, үйрөнүш керек, окуш керек, издениш керек өзү. Экинчиден, биринчи организмге керектүү болгон нерселерди кылыш керек. Мисалы үчүн экология сна деп коебуз, мисалы туура укташ керек. Мисалы кечинде түнүгө көп жүрсө, эртеси күнү кыйналарын билиш керек. Убагында уктап, убагында туруп, анан туура тамактаныш керек. Ошол эле. Мисалы үчүн туура тамактануу дегенде, бул анда туура түшүнүш керек да, жегиси келген нерсени жеш керек. Мисалы үчүн жагымдуу тамактаныш керек деп дагы айтсак болот да. Анан ошондой эле организмини биз деген жанагы гинекологко барып атпайбызбы, пландаштырып аткандачы. Ошондой эмне кемчилиги болгон организмди ошону билиш керек. Мисалы үчүн эгер энеде керектүү болгон минералдар аздык кылып аткан болсо, какой-то витаминдер аздык кылып аткан болсо, ал эне ал өзүнүн кармашы кыйыныраак болот өзүнө. Себеби дегенде калкан бези деген бар. Щитовидная железа. Ошол калкан бези бул ошол биздин организмдеги недостатокторго өтө катуу таасир берет. Ошол калкан бези, если какой-то бир минерал жетпей жаткан болсо, ошонун жумушуна бул эмоцияны кармаш кыйыныраак болот. Ошону дагы эгерде ошол төрөткө даярданып аткан кезде билсе, убагында ичип жүрсө, намного жеңил өтөт. Чоң рахмат, азыр маекти улантабыз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн даяр болбой төрөбү же төрөткө карата даярдыктар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Суроолорго психолог Гүлнур Жапарова жана гинеколог Жылдызхан Жураева жооп берүүдө. Сизде да кандайдыр бир суроо жаралса, түз эфирдин алдына жазып калтырсаңыз болот. Бизде азыр социалдык медиада суроолор бар, ошолорду окусам.
Эрте турмуш курган кыздар психологиялык жана физикалык жактан эне болууга даяр эмес болушат да. Бирок жашоо шартка байланыштуу эрте күйөөгө тийип калса, аларга кандай кеңеш бересиздер дейт. Сөзүңүз канча жашта турмуш курдуңуз? Мен өзүм 20 жашында турмуш кургам, 21 жашында биринчи кызымды төрөгөм. Эми азыркы учурда андай чындыгында кездешип атат. Жаш турмушка чыгып, информацияны билгенге чейин эле, маалыматты үйрөнгөнгө чейин эле кээде уже бойна болуп калышы мүмкүн. Турмушка чыкканда сразу бойна болушу мүмкүн. Мындай учурларда чындыгында кыйын, бирдемени алдын алуу деген процесс уже кыйын болуп калат. Бул жерде уже ошол жалоба боюнча, ошол уже пайда болгон кандайдыр бир жагымсыз нерселер боюнча ар бир врач менен отдельно иштеш керек. Мисалы үчүн эгерде тамагы бат-бат ооруп атса, анда лор врачка барып, эгерде тиши ооруп эметип атса, стоматологко барып. Бирок 16 неделяга чейин тилекке каршы эч кандай дарылануу өтө кыйын болот. Эгерде бойна уже болгон болсо, 16 неделяга чейин эч кандай дарыны ичиши кыйын болуп калат да. Ошон үчүн алдын алган жакшы. Анан жаш турмушка чыкканда психологиялык жактан мындай күтпөш керек да эч кимденчи. Анан бир нерсени эске алыш керек. Сен турмуш кургандан кийин мурдакы жашоодой болбойт кайрачы. Ошол нерсени эске алыш керек да. Сен эми үй бүлөлүүсүң. Мисалы, бул нерсени көп байкаймын мен коомчулукта. Балалуу болгондон кийин анан баягы убактысын баласы алып жатканга, же өзүнүн бир эркиндигини баласы чектеп жатканга, бар эмоциясыны, же бар бир абалдарын баланан чыгарып эле, балага кыкырып-бакырып урушуп эле, ушул жерден ар бир адамдай аңдап түшүнүш керек да. Сен эми мурдагы кыз эмессиң. Эркиндигиң баары бир кайсы бир деңгээлде убактынчалык, балдар чоңойгонго чейин эле чектелип турат. Ушул нерсе убактынчалык экендигин түшүнүп, анан эч кимден күтпөй, биз күтүп алабыз, анан тарынабыз, анан тарынып, анан жашоогон алып, ушундай бир абалдарга түшүп алабыз. Анан мен жаш турмушка чыктым эле, анан мени эч ким колдобой жатат, анан мени мындай кылды деген бир курман абалдарга түшүп алып, ошо жертва абалыбыз менен аны төрөйбүз да. Ошон үчүн эч кимден эч нерсе күтпөй, эми макул жаш болдуң, үй бүлө курдуң, бирок мындан кийинки жашоону улантып кетиш керек да. Туура. Мындан кийинки жашоону улантып кетиш үчүн бир нерсени мен эки нерсени жашооңузга катуу киргизип алыңыз деп айтат элем. Бирөөсү күтпөңүз, экинчиси эч кимди күнөөлөбөңүз. Анан кабыл алыш керек, Мурда ошо кыз болсо, мектепте окуса же студент болгон болсо, азыр андай эмес экенин сиз жогоруда айттыңыз го, ошо кабыл алыш керек деп. Туура, эгерде пландаштырууга даярданбай калган болсо, андан коркпош керек. Себеби бул физиологический процесс. Ар бир кыз эне болот, Кудай буйрса дегендей. И он коркпош керек да. Муну өзүм 4 баланын энеси катары айтып кетейин. Ошо мен да ошо китепти көргөндө биринчи жолу ошо окуганда, мен да ошо балалуу болгонго чейинки окусам болмок экен, ушундай же болбосо ушундай китеп эмнеге эртерээк чыкса болмок экен деген да ой келди да. Себеби дегенде бул китеп чындыгында көптөгөн жаштарга жардам берет деп ойлойм. Көптөгөн. Чоң рахмат сиздерге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда жыйынтыктап айталы. Китепти эмнеге окуш керек, эмне кандай маалыматтарды ала алышат, анан деги эле ошо төрөткө даярдык эмне үчүн маанилүү экенин айтып койсоңуз. Төрөткө даярдыктын эң маанилүү жери эле биз ошол дени сак эне болсо, дени сак үй бүлө болсо, ошол жерден дени сак бала төрөлөт деген эң негизги мааниси деп ойлойм да. Себеби дегенде мен өзүм ошо жаштардан кээде угуп калам да. Биринчи үйлөнгөн кезде балалуу болсок болду дешет экен кээ бирлерчи. Ой, балалуу болсок болду деп. А бирок балалуу болгондон кийин ошо балам гений болсо, ошо балам акылдуу болсо, умтулган бала болсо деп кыялдана башташат экен да. А бирок ошонун баардыгы ошо урпактын уругу биринчи дегенде ошол биринчи алдын алгандан башталат дегенди жаштар түшүнсө дейм да. То есть үй бүлө болгонго чейин, же болбосо үй бүлө болгондон кийин ошо төрөткө даярданганга чейин ошол маалыматтарды билсе, ошондо күтсө болот да. Балам дени сак болот, балам чындыгында мен күткөндөй акылдуу, акылман киши болот дегенди деп ойлойм да.
сонун ар бир эне 9 ай бою наристесин күтөт. Ошол 9 ай бою күткөн наристеси менен кубанычтуу, мазмундуу жолугушууну каалаган ар бир айын бул китепти окуш керек дейм. Жана андан кийин дагы төрөгөндөн кийин дагы төрөттөн кийинки депрессия деп кандайдыр бир минус абалдарга, эмоцияга алдырган, ачууланган абалдарга түшүп, балдарды алсыратып, ошол баланын көзүнө курман болгон энени таанытпаш үчүн дагы бул китепти алып окуш керек. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак бол программасын көрдүңүз. Биз бүгүн төрөткө даярдык, даяр болбой төрөө китеби туурасында сүйлөштүк. Студияда мейманда психолог Гүлнур Жапарова жана гинеколог Жылдызхан Жураева болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Рахмат. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.